Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы кыргыз тили баа жеткис улуу мурас. Сабагыбыздын максаты кыргыз тилинин тилдик өзгөчөлүктөрүн өздөштүрүп, тил аркылуу кыргыз элинин рухий дүйнөсүн, тарыхын, маданиятын окуп үйрөнүүнү тереңдетебиз. Кыргыз тилинин улуулугун, ыйыктыгын баалай билүү жана кыргыз элинин улуу мурасы болгон тилибизди муундан муунга жеткилүү сезимибизди арттырабыз. Мамлекеттик тилин терең өздөштүрүү менен кыргыз тилинде сабаттуу, маданияттуу жана эркин сүйлөөгө көнүгөбүз. Тилди ыйык тутуп, ынтымактуу болобуз, улууларды урматтай билебиз. 3 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун, тактап айтканда 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРинин Жогорку Совети Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө, ошону менен бирге коомдун руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүгүртүүсүнө, эне тилдин кадырын көтөрүүгө ташталган зор кадам болгон. Мына ошол күндөн бери 23 сентябрь Кыргыз тил майрамы катары белгиленип келет. Бул күн билим берүү мекемелеринде кыргыз тили боюнча ар кандай сынактар уюштурулуп, концерттик программалар коштолуп турат. Ушул майрамды утурлай мамлекеттик деңгээлде атайын иш-чаралар уюштурулуп, кыргыз тилин өнүктүрүү, үйрөтүү маселелеринин тегерегинде талкуулар болуп турат. Кыргыз тилине мамлекеттик тил статусунун берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө болгон зор кадам. Ошону менен бирге коомдун руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүгүртүүсүнө багыт алуусу. Тил улуттун баа жеткис зор байлыгы. Тил улуттук руханий курал. Ал улуттун мүнөзүн, өз алдынчалыгын айкындайт. Кыргыз тили кыргыз элинин улуу мурасы. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили кыргыз тили бардык мекеме ишканаларында, уюмдарда, билим берүүдө, маданият массалык маалымат каражаттарында, байланыш тармактарда, илимде, мамлекетте, өкмөттүк башкаруу органдарында, коомдук уюмдарда жана жеке менчик тармактарында, жыйындарда, транспортто, соода-саттык, саламаттыкты сактоо, тейлөө ишканаларында колдонулуп келет. Мамлекеттик тил бул мамлекеттеги улуттардын ортосундагы байланыштын, пикир алышуунун куралы. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, элди эл кылып турган анын тили эне тил. Кыргыз тил дегеле тил тууралуу биздин улуу чыгаан жазуучу акындарыбыз өзүлөрүнүн калеминен жаралган көптөгөн ырларды жаратып келишкен. Кыргыз тилим менин дилим сүрөөнүм, алмаштырбайм тилдерине бирөөнүн. Кыргыз тилим дагы өсүп өркүндө, ошол менин сага болгон тилегим. Кыргыз эли эне тилди сактайлы, колдон келсе болушунча барктайлы, бөтөнчөлөп көп улуттун тилинен бүт дүйнөгө кыргыз тилин даңктайлы. Чыңгыз Айтматов айткандай, тилдин түбөлүктүү, тилден артык өнөр жок.
ар бир элдин тили өзүнө улуу. Ата бабабыз бизге көөнөрбөс сөз казынасын мурастап берип кетиптир. Аларды окуп үйрөнүү, аң сезимибизди, тилибизди байытуу биздин милдет. Өнөр алды кызыл деп бекер калкыбыз сөз өнөрүн абдан баптаган. Ошон үчүн Манас сыяктуу улуу эпосту жаратып кетишкен. Биз, байыркы кыргыздардын урпактары, аларга миң мертебе рахматыбызды айтып, түбөлүк таазим кылууга милдеттүүбүз. Кылымдардан кылымга көөнөрбөй жашап келген элдин чыгармачылыгы ошол элдин акыл эсинен, эмгегинен, турмуштук тажрыйбаларынан улам жаралган. Элдик обон, күү, кол өнөрчүлүк сыяктуу өнөрлөр менен бирдикте эзелден бери жашап келе жаткан тил өнөрү да тынымсыз өсүп-өнүгүп отуруп, ошол элдин руханий дүйнөсүнүн көркөм дөөлөтүнүн деңгээлин аныктай алган, көз тайгылткан мурастарды жарата алды. Мекен тили ата журттун кареги, биримдиги күч-кубаты тиреги. Мекен тили куттуу кыргыз элимдин көкүрөктө согуп турган жүрөгү. Мекен тилин ыйык тутуп сактайлы. Мекен тили бак таалайдын кутманы. Мекен тили кан жаныбыз, туубуз, ата журттун келечеги, ак таңы деген ырсактарында айтылгандай, баарыбыз мамлекеттик тилибиз кыргыз тилин көзүбүздүн карегиндей сактап, муундан муунга мурас катары калтырышып кетишибиз керек. Ушуну менен сабагыбыз соңуна келип жетти. Саламатта калгыла.